Талас районунун Манас айылындагы бул мектеп кагаздан пайда табууну көздөп жатат. Азыр окуучулар жарактан чыккан кереги жок кагаздарды, барактарды чогултушууда. Мурункудай болуп таштандыга ыргытууну токтотушкан. Мындай кадамга барууну жогорку класста окугандар жаш жеткинчектерге да үйрөтүүдө. Мен буга чейин азыр сабактардан жазган черновой кагаздарымды үйгө апарып, же болбосо өрттөчүм, же болбосо мусоркага таштачым да. Азыр жакшы болду да. Бул биз коробкага чогултуп жатабыз. Биздин мугалимдерибиз, агайларыбыз түшүндүрүп берди. Эгер биз бардык чогулткан кагаздарыбызды ушул жака сала турган болсок, бизге кайра жаңы китептерди алып келип беришет. Чогулган кагаздар мектептин бир бурчуна жыйналууда. Бир айдан бери билинбей 5-6 кап болуп калган. Окуучулар менен мугалимдердин биргелешкен бул аракети китепканачыга абдан жаккан. Анткени билим уяда көркөм адабий китептер жетишсиз. Эми азыркы деңгээлде ушунча чогулуп турат, эми буну өткөрсөк эми канча болот? Ошол керектүү китептерди алсак жакшы нерсе болуп болуш керек деп ойлойбуз. Көбүнчө ушу адабий китептер жетишти бизге. Биз буга чейин ойлогон эмесмин деп чогулталы деген нерсеничи, бирок чогултса негизи болот экен. Бул жолу бир 100дөн ашык кой, 200гө жетпейт кой дейм. Кагаз жеңил болот абдан эле. Борош Жанузаков атындагы мектептин жигердүү жамааты жана окуучулар жараксыз кагаздардын ордуна китепкана албастан кошумча көчөттөрдү да сатып алып, бак кылууну көздөп жатат. Жакшы жери эч ким акча чогултпайт. Болгону жараксыз кагаздарды туш келдери ыргытпай, өрттөбөй жыйнап, макулатурага өткөрүү керек. Мындагы биздин негизги максатыбыз мектеп ичиндеги тазалыкты сактоо, окуучуларды тазалыкка, иреттүүлүккө чакыруу, тарбиялоо. Ошондой эле ушул жараксыз болуп калган кагаздардын эсебинен биз кайра мектепке жаңы китептерди алып келүү, ошондой эле жашылдандыруу максатында жаңы көчөттөрдү алып тигип бир жакшы иштерди аткаруу. Белгилей кетсек, бул демилгени мектептин директору Азамат Исманов көтөрүп, мугалимдерге жана окуучуларга сунуштаган. Бир ай аралыгында эле 200 килограммга жакын кагаз жыйнап, иштин натыйжалуулугун байкашкан. Эми жазында сатып, акчасына китеп менен көчөт алып, кичине болсо да билимге жана экологияга салым кошууну башташат. Жетекчиликтин айтымында жараксыз кагаздарды чогултуу акциясы токтоосуз улана берет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.